Кудай бери көр ыйман ырыс. Тазалык жана ынтымак алга жылыш, Аллага таазим кылып кечиргин деп 30 күн орозону туткан дурус. Алланын атына мен сыйынамын, жараткан ырыс берген бир Кудайым, жараткан жашоо берип баарыбызга, пендеге тартуулаптыр дин ыйманын. Болот өзүнүн туулуп өскөн айылына көптөгөн жардамдарды берди. Алардын эң негизгиси 2004-жылы айылына мечит куруп, айыл тургундарын ыйманга чакырды. Кадам баспадың, Алланы айтып мактадың, Мухаммед Расулулла. Мечит куруу бул мактаныч эмес, же болбосо бирөөгө көрүнүш эмес да. Мечит бул хадистерде айтылат, Кудайдын үйү дейт да. Кудайдын үйүн куруу бул адам баласы ушундай ниет кылыш керек. Мечитти курганда мен Кудай үчүн, Кудайдын алдындагы парзым үчүн курушум керек деп ойлонуш керек. Атам ошо өлөр кезинде билгендей бир нерсе, ушундай бир акыл айтканда, бардык балдарын чогултуп, биз 7 уул 4 кызбыз. Анан атам айткан, балдарым бир ушул айылга мечит тургузсак болот эле депчи. Анан ошондон бир 6 ай өтпөй эле атам өтүп кетти. Анан биздин жүрөгүбүздө жана атанын акыркы осуяты деген сезим калды да. Анан туугандар чогулуп, атамдын акыркы сөзүн канткенде биз аткара алабыз. Ошол мечитти куруу менен аткарышыбыз мүмкүн. Же акыркы акыл ушул болду, акыркы айткан сөзү болду. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми ошол мечитте Дыйканбайдын баласы, Жүсүптүн баласы, небереси Полот бала немеси менен салынган мечит. Шунда отурабыз, Жүсүптүн мечитинде отурабыз. Рахмат айтабыз мечитти салып берген адамдарга. Болоттун мектеп жашында мына биз окутканбыз. Мен ошол Болоттун биринчи мугалимимин. Өзүнөн интервью алганда да айтып беришим мүмкүн. Класстагы эң алдыңкы окуучулардын бири болчу. Өзгөчөлөнгөн мүнөздөрү агайлар, мектептин жетекчилери. Эмнени айтса, ошонун так өзүндөй аткарат болчу. Өзгөчөлүгү ушундай да. Анан кийин партада отурганда дагы берки балдарга илгерки тил менен орус тилинде айтканда агитатор эле да. Балдар, кыздар, агай, эжелер эмне деп атат? Ошондой кылайлы. Эртең мынандай кылат экенбиз, муну кылайлы. Терс жагы жок эле да.